Assalamu alaikum, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары. Мына Шопоков көчөсүдө бара жатам. Муну көрүп атасыңар, өзү жол тар. Адамдар жолду тардыгына карабай машиналарын мындай коюп кое берет. Өзү жол пачакталган, бир ямадан качсаң бир ямага түшүп кетесиң. Мындай машиналар келе айтып, мына тормоз берип өтүп атат. Встречный кеп калса өтө албай калат. Мындай коет машиналарды. Бул эмне затор? Бул могул Жалал Абадтагы МРЭОну жана МРЭОго келген машиналар, автоунаалар. Бардыгы ошол МРЭОго келип, очередин күтүп турган машиналар булар. Новосибирсктен келген экен. Өзү жолду көрүп атасыңар, акыбалыны мышык ыйлайт. Ого карабай машиналарды коюп алат. Азыр эрте машина азыраак. Жолду акыбалын. Азыр мен дагы нарушение кылып кетип атам. Жолдо басып, тротуарда эмес. Бирок эми мажбур болуп атам да, могу тартыш, ушул положенияны тартыш үчүн. Бул жерде ушул келип күтүп отургандарым эле кыйналат. Бул жолдо жүргөндөр деле кыйналат. Мына булар бардыгы очередь күткөндөр. Мына бул жагам толо машина. Бул жактагы толо машина. Ичкериде очередь. Бул жерде уже соода кылып баштаптыр бирөө рамкалар менен. Болбосо бул УВД жак. Бул жак полк специального назначения дейт. Отдельная рота города Жалал Абад дейт, спецназ. Нарак УВД. Мына бардыгы ушу машиналар силер көрүп жаткандай бири-бириге мешает кылып турат. Ушул жерди бир МРЭОго стоянка кылып бериш керекпи? Же башка жерге мындай стоянка кылыш керекпи? Мындай бардак жок болуш керек да. Ыңгайсыздыктарды жоготуш керек.